29 августта Украина артиллериясы Херсон облысындағы Антоновский авто жана темир жол көпүрөлөрүнө Каховский көпүрөсүнө соккуруп аларды толук жарактан чыгарды. Ошентип Днепр дарыясынын оң тарабындагы орус күчтөрүнүн Крым жарым аралы менен байланышы толук үзүлдү. Анткени дал ушул көпүрөлөр аркылуу Херсондогу орус армиясы Крымдан курал жарак жана тамак аш менен камсыздалып турчу. Жардыруулардын үнү облус борборунда жана башка жактарда дагы катуу угулуп жатты. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус аскерлерин Херсондон качып чыгууга чакырды. Хтось хоче знати, які у нас плани? Биздин пландар кандай экенин кимдир бирөө билгиси келеби? Бир да жооптуу адамдан так жооп уга албайсыз. Анткени бул согушта ушундай болот. Баскынчылар билиши керек. Биз аларды чек арадан ары сүрүп чыгарабыз. Биздин өзгөрбөгөн чек арабыздан ары. Баскынчылар муну жакшы билишет. Эгер тирүү калабыз дешсе, орус аскерлерине качууга убакыт келди. Үйүңөргө кайткыла. Эгер Орусияга кайтуудан коркуп жатсаңар, анда багынып бергиле. Биз Женева конвенциясынын нормаларына ылайык баарын камсыздайбыз. Усіх норм Женевских конвенций. CNN каналы өз булактарына таянып Украина армиясы Херсон облусундагы 4 калктуу конушту орус күчтөрүнөн бошотконун жазды. Адистердин эсебинде учурда Украина армиясы бакка секириги деген ыкманы колдонуп жатат. Ага ылайык алгач жогорку тактыктагы артиллерия жана реактивдүү системалар менен душмандын арт жагындагы бардык инфратүзүмдөр жок кылынат. Андан соң гана Украинанын коргоо күчтөрү чабуулга өтүп, объекттерди душмандан тазалайт. Украиналык аскердик эксперт Сергей Грабский билдиргендей, Украина армиясы учурда Берислав жана Херсон тарапта чабуул коюп жатат. Порядка по разным оценкам, это опять же. Ар кандай эсептер боюнча Днепрдин оң тарабында 20 миңдей орус аскери бар. Алардын саны албетте өзгөрүп турушу мүмкүн. Анткени айрымдары башка жактарга которулат, башкалары эс алууга жиберилет дегендей. Эгер Украина армиясы Ингулец плацдармынан Бориславскага чейин ийгиликке жетсе, анда Кривой Рог жактагы орус армиясынын бөлүктөрү толук курчоодо калып, бардык байланыштан жана камсыздоодон ажыратылат. Ошондуктан орус аскерлери да муну түшүнүп турушса керек. Азыр Украина армиясынын ийгилиги тууралуу айтыш эрте. Алдыда дагы айгышкан салгылашуулар күтүп турат деген ойдомун. Херсон облусунун жана Крымдын Орусия дайындаган бийлик өкүлдөрү алгач Украинанын контр чабуулу тууралуу маалыматтарды четке кагышкан. Анткени менен кечке жуук Орусиянын коргоо министрлиги бул маалыматты мойнуна алып, бирок контр чабуул өз максатына жеткен жок деп билдирди. Бүгүн Владимир Зеленскийдин түз тапшырмасы менен Украина аскерлери Николаев жана Херсон облустарына 3 багыттан контр чабуулга өтүүгө аракет көрүштү. Орус аскерлеринин активдүү коргонуусунун жыйынтыгында Украина армиясы чоң жоготууларга учурады. Душмандын кезектеги контр чабуул аракети максатына жетпей кыйрады. Украина жана Орусиянын бийлиги экөө тең Херсон облусунун тургундарын коопсуз аймактарга чыгып кетүүгө же бомбадан коргонуучу жайларга сактанууга чакырды. Элиза Киненбаева, Айбек Кулчуманов,